Аузубиллахиминашшайтонирраджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу момун мусулмандар, бүгүн мен сиздер менен жоолук жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Хижаптын 4 шарты бар. Аны көбүнчөңүздөр билесиздер. Биринчиси бул уяттуу жерлерди көрүнбөш үчүн жука болбогон кийимди кийүү. Экинчиси болсо кенен болуусу зарыл ар бир кийимдин. Үчүнчүсү өзүнүн көңүл бурдура турган өңдөө болбоосу керек. Өтө кызыл, өтө сары же болбосо бир жылтырак кийим болбош керек. Акыркысы төртүнчүсү шариятыбызда көрсөткөн уяттуу жерлерди жабык болуусу зарыл. Абдуллах ибн Аббастан рываят кылынгандай: Аузубиллахиминашшайтонирраджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вала юбдина зинатахунна илля ма дахара минха. Сулуулуктарын көрсөтпөсүн, көрүнүп тургандан башкасын деген. Бул аяттын чечмелеген аятында бул сахаба мындай деп атат: илля ма дахара минха дегенди жүзү менен колу деп чечмелеген. Демек бет менен кол уяттуу жерге кирбейт биздин мазхабыбызда. Урматтуу момун мусулмандар, ортолукту сактайлы, ауратыңыздарды жабыңыздар. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.